Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Bütkül alamları yaratkan Allah subhanahu wa ta'alaga cheksiz maqtovlar. Jana Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellemge salamlar jana salavatlar bolsun. Hazırkı учурда mına жаштарды карасаң, көпчүлүк эле жаштар үйлөнөргө келгенде кыздардын сулуулугуна карап үйлөнүп атышат да. Иманына ал кандай катын болуп бере алабы, ал аялдык милдетин аткара алабы, ошого карап айтат. Сулуу, келишкенби, жашпы болду, Кудай берди, ошого үйлөнүп алат. Бирок ал ошол үйлөнгөн, ошол кыз ал аялдыкка жарабашы мүмкүн. Туура жашы жеткен болушу мүмкүн, сулуу болушу мүмкүн, бирок катындыкка жарабашы мүмкүн. Башкача айтканда, ерине кызмат кылышты билбейт, тамак аш кылышты билбейт, ошондой эле тууган урук менен кайын журт менен мамиле кылышын билбейт, даяр эмес турмушка. Турмушка эч кандай даяр эмес. Күйөөнүн сөзүн угушту билбейт, күйөөгө кызмат кылышты билбейт, күйөөгө баш ийиштегенди билбейт. Тилекке каршы азыркы жаштар ошондой катындыкка жарабаган, аялдыкка жарабаган кыздарга алып үйлөнүп, өтө чоң жашоолоруна чоң каталарды кетирип атат. Эми мындай карап көрө турган болсок, кайсы бир буюмду, мисалы базарга бара турганда тандайбыз да. Тандаганда бир буюмду алабыз дагы, ошону тандайбыз, мисалы кийимди. Бирок аны бир кийим тандай турган болсок, аны 1 жыл кийишибиз менен 2 жыл кийишибиз мүмкүн, аны ыргытабыз. Же болбосо дагы бир саат ала турган болсок өзүбүзгө, же бут кийим ала турган болсок, биз тандайбыз, бирок аны 1-2 жылда ыргытабыз. Бирок жаштар, силер өмүр бою жашай турган аялга үйлөнөм деп тандап атасыңар. Эч качан тандоодо адашпагыла. Көпчүлүк жаштар адашып, аялдыкка жарабаган сулуу кыздарга үйлөнүп атат дагы, өмүр бою бактысыз болуп атат. Өмүр бою бактысыз жашап атат. Жанагы катындыкка даяр эмес, аялдыкка жарабайт жана. Анын үйлөнгөн ошол кызы тамак жешин билет, акча тоношту билет, башка нерсени билбейт болду. Жанагы байкуш баланы, үйлөнгөн баланы өмүр бою ушундай бир кыйнап, өмүр бою бактысыз кылат да. Мени мынандай тамак алып бар, мынал жака алып бар, мынандай жегим келип атат, элдерди кара, мынандай болуп атат, мынандай чоң сериалдагыдай, кинодогудай үйлөрдү көрүшүм керек, мен ошондой жашашым керек, мага табып келип бер, кызматын кылбайм, кайын журтка кызмат кылбайм, мен ушундай бир жыргап жашашым керек, оюмдагыдай жашашым керек, сен мага баш ийишиң керек деген жасалма сулуу кыздарга, тили 2 метр болгон кыздарга үйлөнүп алып, тилекке каршы көпчүлүк жаштарды көргөндөн бооруң ачып кетет да. Байкуш үйлөнүп алган эптеп, бирок ошол аялына сөз өтпөйт, аялына эч кандай бир тили өтпөйт, аялын айтканын кылып, аркасынан жүгүрүп жүрөт. Албетте 5 кол тең эмес, бул жерде аялын башкара билген, аялын эптей алган жигиттер деле көп. Бирок көпчүлүгүн алганда ошондой болуп атат, адашып атышат. Эми кайсы бир үйлөнөм деген жигит эч качан шашпаш керек. Үйлөнүү маселесинде бир шашууга болбойт. Эч кандай шашууга мүмкүн, шашууну ойлобош керек. Себеби өмүр бою жашай турган турмушту тандап атасың. Бул 1 жылдык эмес, 2 жылдык эмес, 3 жылдык эмес, өмүр бою жашай турган адамга сен анан буюм тандабай атасың, товар тандабай атасың. Сен өмүр бою бир төшөктө жата турган сен аял тандап атасың. Ошодо адашпаш керек. Мейли 30га чык, мейли 40га чык, бирок тандоодо адашпа. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде айтат, силер байлыгына карап үйлөнөсүңөр, сулуулугуна карап үйлөнөсүңөр, мансабына карап үйлөнөсүңөр, ошондой эле динине карап үйлөнөсүңөр дейт.
Силер мына ошол динине караган бир таквасына, таквалуу аялга үйлөнө турган болсоңор уттуңар дейт. Аллах субханала тааля силерди бактылуу кылат. Аллах субханала тааля силерге береке берет жашооңорго. Демек биз мына ушул нерсени четке суруп койдук да. Ыймандуу, мындайча айтканда, жашоосу Алла менен байланышы болгон аялга үйлөнбөй атабыз. Буда чоң маани жатат. Алла менен байланышы болгон аялга үйлөнүү деген маселе жатат. Албетте мен ушинтип жаштарга айтат элем, Алла менен байланышы бар аялга үйлөнгүлө. Себеби Аллах субханала тааля менен байланышы бар, намаздарды тургузган, Аллах субханала таалядан корккон аял, бардыгын шарият негизинде аткарган аял, Алланын ыраазычылыгын тапкан аял, анан эринин ыраазычылыгын табат да. Алладан жөө качкан, Алланы тааныбаган, Аллах субханала тааляның шариятын уруу ойногон, түшүнүгү дагы жок, кызыкпайт дагы. Кимде ким байкуш бечара жигит ошондой аялга үйлөнүп алса барбы? Кудайдан корк десек, ол ким дейт ол? Коркпойт. Кудайдан коркпогон аял, Кудайда менен байланышы болбогон аял эч качан эринен коркпойт, эри менен байланышы дагы болбойт. Байкуш эрди өмүр бою бактысыз кылат да. Ошондуктан мына ошол таквадар, ыймандуу, ушул Алланын ыраазычылыгын табайын деген аял, ошол аял бактылуу кылат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде келет да: "Хайрул матау дуня имраату салиха." Силердин бул дүйнөдөгү эң жакшы нерселер силердин байлыгыңар дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде. Эң жакшы байлыгыңар бул таква. Аллах субханала таалядан корккон аял дейт да. Эгерде мына эркек бардык нерсеси болсун, үй жайы болсун, байлык мүлкү болсун, бардык нерсеси идеалный жайында, бирок аялы жаман болсо барбы? Ошончо топтогон байлыгын, ошончо топтогон мал мүлкүн, ушунча жакшылыктарын бир айда жок кылып салат, соруп таштайт. Жана байлыкка тойбогон аял, жыргалчылыкка тойбогон аял, ал соруп жок кылып салат алчы. Бактылууну дагы бактысыз кылып салат, байды кембагыл кылат. Ошондуктан аял тандоодо өтө бир адашпашыбыз керек. Мисалы, бир ишти, бизнести баштаганда 7 өлчө бир кез. Бирок аял тандоодо сен миллион жолу эсептеп, анан бир кез да. Эгерде бир бизнес баштайм дегенде сен 10 жолу ойлонсоң, аял тандоодо сен миллион жолу ойлон. Эч качан шашпа аял тандоодо. Эч качан аны сураштырып, кайсы жерде жашайт, кимдер менен дос болду, кандай кыз, кимдер менен байланыш, эмнени окуду, кандай жерде жашайт, анын аялдын ата-энеси ким, досторуна кандай мамиле кылат, кошуналарына кандай мамиле кылат. Ошол үйлөнөм деген жигит ошол үйлөнө турган аялды бардыгын колдон келсе бардыгын териштирип чыгыш керек. Эгерде бардыгын мактаса, мына ушул кыз аябай жакшы, кошуналары менен жакшы, намаздарына бекем, Алладан коркот, Аллага таква кылат, ушундай бир мамилеси кошуналар менен баары менен жакшы деп бардыгы идеалный кылса, анан үйлөн да. Ошондой үйлөнсөң, Куда кааласа ошондо да, Куда кааласа бактылуу болосуң. Анан сураштырбай эле туруп эле, бул айдай чырайлуу турбайбы деп туруп эле үйлөнүп алган болсоң, өлдүң. Ал өмүр бою бактысыз кылат. Баягы нике ысык дегендей, ошол үйлөнгөндөн кийин жанагы талак кылып ажырашып кетүү да кыйын. Себеби үйлөндүң, ошончо расход кылдың, эл журт бар, тууган урук деген нерсе бар, ажырашыш өтө кыйын да. Жаман ушул жашооңду тозокко айландырган аялга, кызга үйлөнүп алсаң дагы, ал менен ажырашуу өтө кыйын. Ойлобогула, мен эгерде бул кызга үйлөнөм, үйлөнгөндөн ол жакпай калган болсо мен ажырашып кетем, аны айда берем деп эч качан ойлобогула. Бул кыйын маселе. Мен мына жаңы үйлөнө турган жигиттерге айтып коеюн, өтө кыйын маселе. Ошондуктан үйлөнүштөн алдын өтө шашпагыла, эч качан шашпагыла.
мен өмір бойы жашай турган адамымды тандап атам деп шашпагыла, сураштыргыла, териштиргиле, ар кандай жол менен сынап көргүлө. Анан бардыгы жакшы, идеалный, бир ушундай бир жакшы төрт тарабы төп келишкен, эң негизгиси ыйманы бекем болгон, ыйманы күчтүү, намаз сөзсүз болуш керек. Себеби Аллах пенде менен адам байланыштырган нерсе намаз. Намазында ихлас болуш керек. Эми азыркы учурда намаз окуйт десем, канчалаган мисалы келин кыздар окуп жүрүшөт. Ал окуйт, ал мындай эл көрүшү үчүн окугандар бар. Мындай кой, мен атам ушпасын, апам ушпасын, кой намаз окуйн деп жүргөндөр бар. Анан Алла үчүн окугандар бар. Ушул Алла үчүн намаз окуган аялдарды тандаш керек да. Алла үчүн аны сен намаз окуа деп үй бүлөсү бүткүл адамдар ага намаз окушуна тоскоолдук болсо дагы ал окуй турган адам. Жок, мен окуйм, мен Алла үчүн окушум керек, мен Алладан корком дегенге үйлөнө турган болсо ошондо уттуң да. Анан намаз окуйт десе эле көрүнгөн намаз окуйт турбайм, 5 окуйм десе, окуйт турбайды ала берген болбойт. Ал эл үчүн окуган үчүн, ал башка бирөө үчүн окуган үчүн ихлас жок, ал Алладан коркуу жок, жөн гана намаз окуп жүрөт. Онун эч кандай пайдасы жок. Намаз окуган аял, кыз дегенде биз ошол ихлас менен Алланын ыраазычылыгы үчүн окуган, намазын таштоодон Алладан гана корккон аялга үйлөнө турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, жашооңордо бактылуу болосуңар, жашооңордо береке болот деген мына ушунда турат. Эми эмне себептен бул сөздөрдү айтам? Себеби көпчүлүк мына жашоодо аралашып жүрөм, бактысыз да, көпчүлүгү бактысыз, уруш талаш, же ошол аялы же күйөөсүнө баш ийип жарытпайт, же күйөөсү бир аялына жакшы мамиле кылбайт. Эми эң негизи ушул жерде бир нерсени айтып коюш керек. Эмне себептен эркек киши аялына жакшы мамиле кылбай калат деген суроо туулат да бул жерде. Себеби аял киши ошол убагында ошол эркек жакшы мамиле кылганда аялына, биринчи үйлөнгөндө кандай эркектер аялына жакшы мамиле кылат да, ошондой жакшылыктарды кылгандагы, анан ошол аялы ошол күйөөсүнүн жакшылыктарын эсепке албай койгондо, анан кийин эркек ойлойт да, буга ушунчалык жакшылык кылсаң деле бул билбей турбайбы, будан көрө жакшылык кылгандан көрө буга кылбай эле коюш керек деп, ошондо эркек киши аялына жакшылык кылууну токтотот да. Буга ошол аял өзү себепчи. Себеби убагында жакшылык кылганда парктай алган эмес, ошону кадырлай алган эмес, ошол күйөөсүнүн кылган жакшылыгын билген эмес. Жана күйөөсүнө жакшылыгын билбей, сен эмне кылып койдуң деп туруп чүнчүтүп бергенде, баягы күйөөсү уже аялына жакшылык, буга канчалык жакшы кылбайм, бул аялыма бул жакшылыкты билбейт экен, анан кылбай эле коеюн, одан көрө башка бирөө кылайын деп, ошентип жанагы эр өзү чүнчүп кеткен болот. Эми көпчүлүк аялдар, мына жерде көпчүлүк аялдар айтат да, өзү бул эркектер өзү жакшы мамиле кылбайт, өзү мындай жакшы камсыздабайт, жакшы бир мамиле кылбайт, жакшы бир сыйлабайт күйөөбүз өзү дейт. Себеп ошо сыйлабашына өзүңөр күнөөлүүсүңөр. Себеби убагында сыйлап жүргөндө, башында урматтап жүргөндө, силерди көтөрмөлөп жүргөндө жакшылыгын билген эмессиңер. Ошол жакшылыктын көрбөй, жаман сөздөрдү айтып, алардын өзүн духун өзүңөр сындыргансыңар. Ошондуктан ал эркектер ойлоп койгон, бул аялыма канчалык жакшылык кылсам деле булар билбейт экен, одан көрө кылбай эле коеюн деп туруп, ошон үчүн кылбай калган да. Ошон үчүн мен дайыма айтам, аялдар эч качан күйөөңөрдүн жакшылыгын четке какпагыла, дайыма кылган жакшылыгын эстегиле. Силер мага эмне кылып койдуң, сенен эмне жакшылык көрдүм деп эч качан айтпагыла. Күйөөңөр силерге көптөгөн жакшылыктар кылган, силер унутуп жүргенсиңер. Силер эске алган эмессиңер. Көптөгөн жакшылыктар кылган, ошону дайыма эстеп тургула. Анан күйөөңөргө кечке сен мага эмне кылып койдуң, сенен эмне жакшылык көрдүм, сен мага качан бир жакшы нерсе кылып койдуң деп айта берсеңер, эч качан силерге кылбайт. Себеби бул билбейт баарыбир. Буга кылгандан көрө кылбай эле коем деген күйөөлөр өтө көп толтура. Ошондуктан дагы бир жолу айтам, мына жаңы үйлөнө турган жигиттер үйлөнүштө өтө шашпагыла, өтө шашпагыла. 1000 жолу, миллион жолу
ойлонгула, өлчөгүлө, эч качан шашпагыла, анан сулуулукка карап үйлөнбөгүлө. Сулуулук бир пасса өтөт кетет. Ушундай ушунчалык сулуу болсун, бирок характери, мүнөзү иттей бир өтө начар болуп турган сулуулугу бир тыйын алчы. Бир тыйын болуп калат. Ушунчалык бай болсун, ушунчалык мансаптуу, авторитеттүү аял болсун, бирок мүнөзү, күйөөсүнө кылган мамилеси өтө начар болуп турган болсо, анын байлыгы дагы, сулуулугу дагы бир тыйын болуп калат алыңарда. Себеби бул жактагы жашоо башка, үйлөнгөндөн кийинки жашоо бул башка, таптакыр үйлөнгөндөн кийинки жашоо таптакыр башка жашоо ал. Ошондуктан дагы бир жолу кайталап айтам, үйлөнө турган жигиттер эч качан шашпагыла, ойлонгула, ошол үйлөнө турган кызыңар тууралуу сураштыргыла, кошуналарынан, досторунан, тууган уруктарынан, окуу жайынан баардыгын сураштыргыла. Анан ыйманына карагыла, динге бекем болсун, Кудайдан корккон болсун, ыхласы бекем болсун. Ыхласы бекем болуп, Кудайдан корккон болсо сенен коркот. Кудайдан коркпогон аял болуп турган болсо сенен эч качан коркпойт. Сени бир тыйын калбайт да. Өмүр бою анын сөзүнөн чыга албай, өмүр бою айтканын аткарып, өмүр бою ошентип бактысыз өтөсүң. Ошондуктан 1000 миллион жолу үйлөнүп туруп, мейли жаш өтсө өтсүн, бирок аял тандоодо эч качан адашпаш керек. Ошол эркек киши эки жерде эч качан адашпаш керек. Өмүр бою жашай турган аял тандоодо жана кесип тандоодо эч качан адашпаш керек. Аллах субханаху ва тааля баарыбызга хидаят берсин. Алхамдулиллахи роббил аламин.